Yazımı başlıklarını yine buradayım. Öyle oturayım. Sen nasıl geçsin? Öyle otur. Батюшкам беру. Батюшка. Қандай? Или магазинге шығып майда шөтен алып келіп берейін. Ертіп шыдап отыра тұр. Фруктыларды мен, иә, майда шөтен. Шыдап отыра тұр. Bir нәрсе телефон шалып алмаған мақұл. Шыдап отыра тұр. Аябай қиналып қалсың ғой. Бірінші жолы төрөшүң бе? Ооба, биринчиси. Оор көтөрөсүң ғой, Уже 5-чи жол сохраненияда жатып. Кыйналып кеттим жаман. Баланын абалы кичине кыйын болуп атат, дем алуусу кичине кыйналып калды. Мындан кийин дагы карап наблюдение кылып туруу керек. Сиз болсо кичине күтө туруңуз, андан кийин абалы кандай болуп атканын сизге маалымдап берилип турабыз. Ооба, мен сени күтүп атам, ооба. Макул. Здравствуйте. Жакшылабайчы барысы? Ооба, баары жакшы эле. Жатыр. Булар эмче чалып саат жүрүшөт. Не акча төлөдүң? Жок, еще. Эми мынча чал. Билбейм, эмне кантип отушат? Таң калыштуу. Жакшы эле болсо экен барысы. Бала боюнча баары жакшы. Өзгөчө коркунучтуу деле, өзгөчө көңүл бөлө турган эч нерсе жок. Үйгө баргандан кийин сөзсүз түрдө поликлиникадагы врачка барып, чөткө туруп калгыла. Ошол негизгиси. Жакшы аргыла, келип тургула. Рахмат сизге. Тұрғын. Ой, деди. Алло. Да. Угуп жатам сизди. Кандайча? Түшүнбөй калдым эже сизди. Менин баламбы? Макул. Эми баламдын диагнозу ушундай чыгып калабы. Синдром Дауна. Эмне деген шумдук доору. Эмне баламдын кулагы да укпай калабы. Көзү да көрбөй калабы. Башы дагы ушундай чоңоюп кетсе,
Кудайым өзүң жардам берчи эмне болсо дагы. Баламдын ушу диагнозун угуп, күйөөм таштап кетпесе болду эми. Не кылсам болот? Не болтасың? Не болду? Очень не болду. Айтчы, не болуп кетти? Биздин балабыздын диагнозу жаман чыкты. Болду. Сен бизди таштап кетесиң, кандай болгон күнүдө? Сен не дудасың? Не деген диагноз экен? Синдром Дауна. Ал эмне экен ал? Билбейм. Дегенде коркунучтуу эмес экенби? Мен силерди таштап акка кетмегилим, сен ана кызыксың го. Ал мен өз каныман жаралып аткан бала болсо. Эмин экөөсүнүн биринчи баласы болсо. Ичи, суу берейин болду, Сен андан көрө келме боласың. Эртең больницага баралда кайра болгон анализден барып тапшырып, бан кайра ден соолугуңду сурап, жакшылап тактап, молчу көрөсүң, сен андан келип болчу. Сен ана кызыктар суроо урутпайсың мага дагычы. Сен бизди таштап кетесиң болчу. Мен эч качан таштабайм. Балага салмак кошулганы өтө аз. 350 грамм кошулуш керек болчу, бирок болгону 50 грамм гана кошулуптур. Ошондой эле жүрөгүндө да проблема бар экен. Ошон үчүн силер сөзсүз дарыгерлерге кайрылып, көзөмөлгө турушуңар керек. Генетиктер дагы чыккан анализинен кийин балаңарда синдром Дауна бар экенин айтышты. Биз эмне кылсак болот ага? Бала өтө оор. Силерге кыйын болот го деп ойлойм. Анткени ал сүйлөбөй, баспай, жада калса силерди ата-эне катары тааныбай деле калышы мүмкүн. Ошон үчүн балдар үйүнө калтырсаңар болот. Же болбосо отказ кылсаңар деле болот. Эжеси элестесеңиз, биздин биринчи балабыз болсо, өзүбүздүн каныбыздан жаралса, муну эмне кылып таштамаган? Анда эмесе менин силерге кеңешим дарыгерлерге барып, алардын айткандарын аткарып, дайыма көзөмөлдө турушуңар керек. Ушул убакытка чейин көп дарыгерлерге барып жүрдүк. Аябай көп кыйынчылыктардан өттүк. Ал күндөрү бизди көптөгөн сыноолордон өткөрдү. Себеби балабыздын бул эле оорусу эмес, жүрөгүнүн оорусу, эпилепсиясы жана башка дагы оорулары бар эле. Убакыттын өткөнүнө байланыштуу синдром Дауна диагнозу так балабызга коюлса дагы, бирок бул оору биз үчүн эч нерсе деле болбой калды. Анткени тескерисинче биз үчүн Алим уулубуз чындап бакыт белек болду. Биз төрөт үйүнөн уулубуз менен чыкканыбызда врачтар кеңеш беришкен эле. Ошолордун кеңешин аткарып биз дары бере баштаганыбызда балабыз жакшы боло баштады. Бирок башка врачтар балабызга мындай деп айта башташты. Балаңар болсо өспөйт, чоңойбойт, жакшы болбойт го деп. Бирок убакыт өткөн сайын ал сүйлөп, оюнчуктарды көбүрөөк ойноп баштады. Биз ага бир нерселерди кайталачы деп суранганыбызда кайталап айта баштады. Биз атасы менен апасы Алимдин достору болуп калдык. Алим болсо бизди күйөөм экөөбүздү аттарыбыздан айта баштады. Анткени ал үчүн ошондой ыңгайлуубу же сүйлөгөнгө оңой беле биз билбейбиз. Ошондой эле баардык башка балдардай эле Алим да албетте шоктонот, чуркайт, секирет, баардык жерлерге асылат, так барбаш керек болгон жерлерге барат.
Алим болсо аябай суудан коркчу. Ошондо баары айтышкан эле, бул сууга түшө албайт деп. Ал эми бассейнге болсо таптакыр эле түшө албайт дешти эле. Бирок баары бир сууга түштү. Анын сууга түшкөнү биз үчүн чоң өзгөрүш болду. Албетте кубандык, бул чоң прогресс үчүн. Тренери бизди мактайт. Ал айтат, ушундай эле диагнозу бар балдардын арасынан Алим баарынан эң жакшы окуучу деп. Азыр деле эгер кандайдыр бир көпчүлүктөрдүн арасында болуп калса, дагы деле уялып, өзүнүн чыныгы ким экенинен тартынып турат. Бирок биз ишенебиз, башка балдар сыяктуу эле Алим да 7 жашында мектепке барат деп. Биз болсо Алимди башка балдардай эле карайбыз. Алардан эч кандай айырмалабайбыз. Азырынча бизде баары жакшы, баары эң сонун. Ал бизди кубандырат. Ар күнү ал нерселер көбөйгөндөн көбөйүүдө. Эң негизгиси өзүнүн жетишкендиги менен бизди кубандырат.